Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Кара Суу 4 массивиндеги 9 этаждуу эң үстүнгү этажында жарылуу болуп 2 жаш бала мерт кетти. Клара айым менен Яндекс айдоочусунун ортосунда болуп жаткан чыр аягына жетти. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Клара Сооронкулова менен Яндекс такси айдоочусунун чыры чечилди. Мурдагы судья Клара Сооронкулова менен Яндекс такси айдоочусунун ортосундагы жаңжал боюнча акыркы чечим кабыл алынды. Бүгүн ал Фейсбуктагы баракчасына окуянын жыйынтыгын жарыялады. Бүгүнкү окуянын жыйынтыгы. Такси айдоочусу Бекнур келип кечирим сурады жана мындай жагдай башка кайталанбайт деп убада берди. Сооронкулова аны кечирди. Яндекс такси бул окуяга тез реакция кылып, Бекнурду заказдарды аткаруудан чектеди. Ошондой эле Клара Сооронкуловага моралдык компенсация катары акчалай жеңилдик берди. Ал колдоо көрсөткөн Facebook жамаатына ыраазычылык билдирип, социалдык тармактарды адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук үчүн туура пайдаланууга чакырды. Эскерте кетсек, буга чейин Клара Сооронкулова такси айдоочусу менен жаңжалга кабылып, анын орой мамилеси жана күч колдонууга аракет кылганын айткан. Окуя коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Бүгүн бул окуя тынчтык жолу менен чечилди. Булак Говоритова. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Абактагы Азамат Ишенбековдун чоң апасы каза болду. Айт десе долбоорунун кызматкери 5 жылдык жазасын абакта өтөп жаткан Азамат Ишенбековдун чоң апасы каза болду. Бул тууралуу журналист Болот Темиров соц тармактагы баракчасына жазды. Ишенбеков 1 мартта эс учун жоготуп, оор абалда ооруканада жаткан чоң апасын көрүү үчүн Нарынга барган болчу. Азаматты коштоп абак кызматкерлери да келген. Ал чоң апасы менен 1 саат болуп кайра абакка кайткан эле. 27 жаштагы Азамат Ишенбеков соц тармактагы акын катары танылган. Ал Айт десе каналында коомдогу көйгөйлөрдү, саясий жүрүштөрдө ыргайланткан видеолорду чыгарып келген. Ата-энесинен эрте айрылган Азамат чоң ата чоң апасынын колунда чоңойгон. Булак Говоритова. Москва облусунун соода борборунда ок чыгарган адам кармалды. Москва облустунун Мытыш шаарында Красный Кит соода борборунда ок чыгарган киши кармалды. Бул тууралуу Москванын ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Тартип бузган жаран кармалды. Окуянын натыйжасында 3 адам жаракат алды деп айтылат расмий маалыматта. Телеграм каналдардын маалыматына ылайык, жаракат алгандардын арасында ок аткан адамдын өзү жана 2 күзөтчүсү бар. Шот басылманын маалыматы боюнча жабыркагандар бутуна жана аркасына жаракат алышкан. Алдын ала маалыматтарга караганда, аткыч менен күзөтчүлөрдүн ортосунда жаңжал чыккан. Күзөтчүлөр аны шектүү деп эсептеп соода борборунан кууп чыккан жана ортокмо калган. Андан кийин ал кайра келип, курал менен 6 жолу ок чыгарган. Жана ТАСС агенттиги окуя учурунда соода борборунун коноктору эвакуацияланганын кабарлады. Учурда тергөө уланууда. Ташкентте көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жарылуу болду. Өзбекстандын борбору Ташкентте көп кабаттуу үйдө жарылуу болду. Бул туурасында өзбек басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, кырсык Кара Суу 4 массивиндеги Мирзо Улукбек районунда орун алган. 9 кабаттуу үйдүн эң үстүнгү кабатындагы батирде газдан улам жарылуу болгон. Батирдин ээси улануу жолу менен суицидке барууну көздөгөндүгү маалыматта кошумчаланган. Жеринде өрт өчүрүү кызматынан куткаруучулар иш алып барып, 6 жаранды тез жардам кызматына өткөрүп берген. Окуядан улам 2 жаш бала каза болгондугу